Азиз Досманбетов 6,5 жылдан бери судьялык кызматты аркалап келатат. Ал эми жалпы сот тутумунда 16 жылдык тажрыйбага ээ. Ар кандай материалдар менен таанышып, жарандардын ортосундагы талаш-тартыштарды талдоо анын күн сайын аткарылчу иши. Өкүм чыгараарда судья мыйзамга гана таянышы керек экенин белгилейт. Это то место, где люди приходят разрешить свой спор, да? То, что не смогли решить. Сот тутуму талаш-тартыштардын очогу. Андыктан судьяга сын айтуу күтүлгөн көрүнүш. Ишибиздин табияты ушундай. Себеби бир эле чечим менен эки тараптын талабы аткарылбайт. Эң негизгиси судьялык кызматты аркалаган адам өзүнүн ысымын, аброюн таза сактоого милдеттүү. Айыпкердин күнөөсү далилденип, өкүм чыгараар алдында ага абдан боору ооруган учурда болот. Бирок биз андай сезимге моюн сунбай, мыйзамды гана туу тутушубуз керек. Кыргызстанда 500дөн ашуун судья иш алып барат. Ал эми жалпы сот тутумунун кызматкерлери 2,5 миңдей. Арыздарды, материалдарды кабыл алуу, укук коргоо органдары менен байланыш түзүп маалымат алмашуу, сот отурумдарын уюштуруу, чыгарылган өкүмдөрдү аткаруу алардын күн сайын жасап жаткан иши. Сот тутумда иштегенде адам, биз аппарат кызматкерлери өзүбүзгө аябай турмуштук тажрыйбаларды көп алабыз. Бир нерсени салмактаганга үйрөнөбүз. Бир адамдын бир жактуу пикирлерин экинчи жактын пикирлери менен салыштырып, угуп, жыйынтык чыгарганга үйрөнөбүз. Аябай ушундай турмуштук эмелери, тарбиялары аябай көп. Соңку жылдары сот реформасына артыкчылык берилүүдө. Тутумдун автоматташтырылган маалымат системасы, сот залындагы видео жабдуулар, бир катар мыйзамдардын топтомунун жаңыланышы дал ушул сот акыйкаттыгын орнотууга багытталган. Өзгөчө бир тартипке алып келди. Биздин жазык боюнча, жана укук бузуулар боюнча иштерди кароодо, ошолорду жиктөөдө, ошолор боюнча чечим кабыл алууда. Мурун айтылчу эле го, баягы тоо курдаганда эле монча жылга соттолуп кетет деп. Ал эми ошол кезде мыйзам ушундай болчу. Жаңы жоолор бул укуктук реформаны дагы алга жылышына соттор кабыл алган өкүм чечимдердин элге ынашына чоң өбөлгө түшүп берет деп ойлойм. Адистер сот акыйкаттыгы жок, баардык жагынан төп келишкен укуктук мамлекетти курууга мүмкүн эмес экенин кайталап келишет. Сот реформасы таразаланып, судьялардын көз карандысыздыгын камсыз кылууга байланыштуу маселелер токтобой айтылып келе жатат. Албетте, соттор көз каранды эмес болушу зарыл. Башкалардын таасири менен туура эмес чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жоюу керек. Бирок сот бийлигинин көз карандысыздыгын жеке судьянын өзүн билендиги деп түшүнүүгө болбойт. Ар бир судья кабыл алган чечим үчүн өлкөбүздүн, коомубуздун алдында жоопкер. Реформанын каражаты да белгиленип, 2018 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл болсо сот тутумуна 2 миллиард 193 миллион сом каралууда. Калыгул Асанбаев, Элдияр Асанбаев, Ала Тоо 24.